Ассаламу алейкум достор. Тарихка арналган саякатыбызды улайбыз. Бүгүн мен сиздерге дагы уникалдуу бир маалыматтарды айтайын деп турам. Ал деген уурдалган биздин тарыхыбыз боюнча айтам. Муну уккандан кийин дагы комментарийге жактырбаган туугандар көп чыгат болуш керек. Анда эмесе кеттик. Бүгүнкү сөз бул киши жөнүндө болмокчу. Астында биз Википедияда турабыз. Русский советский писатель Василий Григорьевич Ян. Бала кезде моундай китепти окуп калган досторубуз көп болуш керек. Мынакей Ян Чыңгызхан деген китептерди жазган, моундай томдуктары бар. Эми ушул жөнүндө мен сиздерге так маалыматтарды айтып бергенге аракет кылам. Ишенгендер ишенсин, ишенбегендер ишенбесин. Совет доорунда биздин тарыхыбыз кантип урдалганын азыр билесиздер. Мынакей достор, мен сиздерге сүрөт көрсөтүп турган могу жигит жөнүндө болду да. Эмнеге Калпакчан, анан булар башындагы баш кийимдерден көрүп турасыздар, кандай улуттар салык алып келип жатканын, салык төлөп жатышат да. Бул жерде бир аяш жүрөт дагы, боз үй турат артында, анан Калпакчан жигит. Анан ушул сүрөт боюнча биз изилдөөлөрдү жасадык да. Анан ал жерде момундай маалыматтар чыкты. Википедия Жеңгиз хан англисче жазылып турат. Көрүп атасыздар. Жеңгиз хан, Чыңгыз эмес, Жеңгиз хан. Жеңгиз хан деген сөздү биздин тилибизде бардык эле кыргыз түшүнөт. Көрсө бул сүрөттү бул киши тарткан экен. Рашид ад-Дин, Персиянын мамлекеттик кызматчысы, врач, илимпоз, энциклопедист экен. Мынакей достор, ылдыйга чөбүз ушул сүрөттү азыр Википедиядан карап атабыз. Жазылган англисчесин окуңуздар. Жеңгиз хан and the Chinese enjoys деп турат. Анан орусчасына келсек эле Чингиз хан и китайские послы деп жазылып турат. Көрдүңүздөр да? Мына француз тилинде деле Жеңгиз хан деп жазылып турат достор. Ошол эле Рашид ад-Диндин дагы бир сүрөтүн көрсөтөйүн сиздерге. Ошол киши момунтип тартып атат да. Чыңгыз хан өзүнүн уулдарын кабыл алып жатат дейт. Уулдары мынекей отурат. Комментарий айтпасам деле көрүп атасыздар. Мына дагы бир уулу бул жерде, мына дагы бир уулу отурат, атасына белек берип атат. Мынакей Чыңгыз хан, Калпакчан отурат бул жерде. Эмнеге? Эмнеге деген суроо. Эмнеге биздин тарыхыбызды мынтип урдады? Монголдорго тартуулады. Монголдор деген орустарга эч кандай зыяны тийбеген эл болгондугу үчүн ошол жака жазылган. Чыңгыз хандын өзүнүн уруусу биздин кыргыздардын ичиндеги моңолдор. Моңолдордон Бабур деген атабыз чыгып барып Индияны басып алган. Мынакей достор, татаро-монголы деп жазылып турат. Таврида, Крым деп турат. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде Калпакчан, биздин Калпакчан бабаларыбыздын сүрөтү турат. Достор, эмнеге мындай бурмаланды тарыхыбыз? Эгерде биздин тарыхчыларыбыз Кытайдан гана издебей, Ирандан дагы издесе, биздин тарыхыбыздын көп сырлары ачылат. Саламатта калыңыздар.